Ар бир нерсенин өлчөмү бар. Мисал үчүн ысыктыгы температура, оордугу килограмм, аралыктыгы километр. Ошентип өлчөнөт. Бирок оорунун дагы өлчөмү барбы? Албетте, оорунун өлчөмү бар. Бул дел деп аталат. Дел, урматтуу мекендешим, эркектер аялдарга салыштырмалуу, эркектер нерви, чыдамдуулугу 45 делди көтөрөт экен. Ал эми аялдар төрөт учурунда ушунчалык оору болот. Ал учурда 57 делден 65-70 делге чейин ооруну көтөрөт экен. Ошондуктан да аялдарга рахмат, аялдардан ыраазыбыз. Аялдар канчалык сабырдуу, канчалык чыдамкай, канчалык көп нерсени көтөрө билишин ушул жерден билип койсок болот. Аллах Таала унутчаак кылып жаратып койгон аял кишинин көбүн. Эгерде төрөттөгү азапты унуттурбастан, төрөттөн кийин дагы ошол азапты бергенде, же унуттурбастан койгондо эч бир аял экинчи ирет төрөбөйт эле да. Себеби ушунчалык азап болот. Сен менин азабыма себепчи болуң деп баягы баланы урбайт, теппейт, же бирдеке кылбайт. Унутат, баланы боорона басат экен, бардык кайгысын унутуп калат кайра. Унутчаак кылып койгон аял кишини. Баягы баланы алат экен, кучактайт, мээримине басат, бардык кайра экинчисин, үчүнчүсүн төрөйм деп калат да. Ошондуктан да аялды аярлаш керек, аярлуу мамиле кылыш керек, аялды сыйлап урматташ керек.